Бул Баткен аймагындагы Достук айылы өткөн жылдын сентябрь айында дал ушунда кейиштүү абалда болчу. Тажикстандын куралдуу агрессиясынын натыйжасында канчалаган үйлөр, социалдык объектилер, жолдор талкаланган. Азыр болсо бул айыл таптакыр башкача көрүнөт. Президент Садыр Жапаровдун Баткен облусунун айрым калктуу конуштарын калыбына келтирүү боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыгы менен толугу менен калыбына келтирилген. Бардык жеке турак үйлөр түрттүрүлүп, ордуна заманбап үйлөр курулуп, жашоочуларга ыңгайлуу жана бирдей шарттар түзүлгөн. Президент Садыр Жапаров жаңы салынып жаткан турак жайлардын абалы менен таанышты. Турак жайлардан тышкары бардык талкаланган социалдык объектилер калыбына келтирилди. Бул мектеп, бала бакча, ФАП жана күнөскана. Айылда жалпысынан 70 кожолук бар. 70 баланы кантип батырбыз? 2 мен кылып. Буга чейин жаңжал учурунда мектеп талкаланганда мугалимдер директордун үйүндө балдарды 2 нөөмөт менен окутууга аргасыз болушкан. Жаңы курулган мектеп имаратында алардын билим алуусуна бардык шарттар түзүлгөн. Достуңар кеткен, Жок, жаңы. Азыр интерактивдүү. Заманбап шарттар менен жаңы бала бакчада курулду. Керектүү эмеректер менен толук камсыздалган. Президент мектепке чейинки билим берүү мекемесине оң баасын берди. Шаарда жок мындай сайт. Мындай бала бакча жок шаарда. Канча жеринде. Ошого сүйүнүп атабыз, кубанычтабыз. Бара-бара могу пастелдерди кроваттарды койбой, биякты да колдонсоңор болот. Эгер бала көбөйүп бара турган болсо, бул жерде да ойнотконго колдонуп, анан жерге сала коюп эле жаткызып кайра жыйнап койгон. Мугалимдер тарбиялоо жана мектепке чейинки билим берүү атайын программанын негизинде жүргүзүлүп жатканын белгилешти. Жана базардан китайский жана оюнчуктарды балдарга сатып алып колдонбостон биз көбүнчө өзүбүз колго жасалып, натуралдуу жана жүндөрдү жасалып, балдарга колдонуп азыр полностью чүкөнү пайдалана баштайбыз. Бул логика, бул математика, бул денсаулык, экинчиден социалдык контакт айрыкча ата-ананын жакшы. Мындан тышкары Садыр Жапаров бардыгы план боюнча уюштурулуп, керектүү жабдуулар менен жабдылган фельдшердик, акушердик пунктту көрүп чыкты. Пландуу түрдөгү вакциналар жүргүзүлүп, атайын вакциналардын баары холодильникте. Ал жак санузелдер, суулары бар. Суу чыккан, Суу чыккан, жылуу суу бар. Иш сапарынын алкагында Садыр Жапаров жергиликтүү тургундардын биринин бадыраң өстүргөн күнөсканасына барды. Ал тургай алардын даамын да татып көрдү. Үзүп алсам болобу? Даамын татып коелу. Андан кийин президент жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Алар мамлекет башчыга социалдык инфраструктураларды калыбына келтирүү маселелерин тез арада чечкен үчүн ыраазычылыктарын билдиришип, конуш ажайып шаарга айланганын айтышты. Рахмат, өмүрүңөр узун болсун, рызкыңар калбан болсун. Рахмат, айтканыңыз келсин. Бизди ушинтип зарыгып жалдырап койгонуңузда бардыгы күлүү жайлуу кылдыңар. Баарыңарга рахмат. Садыр Жапаров былтыр куралдуу кагылыштан жапа чеккен Капчыгай айылына да барды. Андагы инфраструктура менен таанышып, ыңгайлуу жашоо үчүн бардык зарыл шарттар бар экенине ынанды. Президент жылытуу мезгилине карата даярдыгын сурады. Үйүңөр жылуубу? Жылуу жакшы. Канча көмүр жагасыңар бир суткасына? Көмүр жагып атасыңар? Ооба, көмүр жагып атабыз. Көмүр түшүрүп бериштиби? Ооба. Канча тонна түшүрүп беришти? 2 тонна алдык азырынча. 2 тонна алдыңар. Өзүңөр сатып алдыңар. Бекер көмүр берген жокпу? Мэра тарабынан арзандатылган көмүрдүн алдык. Бул жерде мамлекет башчы жергиликтүү тургундар менен баарлашып, алардын көйгөйлүү маселелерине кызыгып, айыл аксакалдар менен баарлашты. Келгениңерге рахмат, Алла разы болсун. Акса элиңиз кыйлап келгениңерге рахмат. Эч нерсе эмес, биздин милдетибиз ал. Милдетибиз. Жакшы, тынч жашап атсаңар болду. Үйүңөр жылуубу? Көмүрүңөр барбы? Өлкө үчүн аймактагы коопсуздуктун өзгөчө мааниси жана ролу бар. Президенттин айтымында Баткен өзгөчө стратегиялык аймак болгондуктан бул жерде калктын туруктуу жашоосу үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Баткен облусун өнүктүрүүгө республикалык бюджеттин эсебинен жылына 500 миллион сом акча каражатын бөлүү каралган. Ага ылайык учурда 500 миллион сом Баткен облусунун эсебине толук которулуп берилди. Буга чейин 62 айыл чек арада өзгөчө статуска ээ болгон болсо, бүгүнкү күндө алардын саны 92ге жетти. Өзгөчө статус алган айылдардын тургундарына 2022 жылдын 1 мартынан тартып жөлөк
pul alуучулардын үй бүлөсүндөгү ар бир балага 1000 сомдон кошумча төлөнө баштады. Чек арада туруктуу жашагандардын пенсиясына 2000 сомдон кошулду. Куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Баткен облусунун жаңы имаратынын ачылышына өздүк курам түзүлдү. Садыр Жапаров жумуш сапарынын алкагында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин облус боюнча башкармалыгынын жаңы имаратын ачты. Анын түзүлүшү жана өнүгүшү улуттук коопсуздуктун органдарынын кызматкерлеринин ак ниет кызматынын үзүрү жана үлгүсү экенин белгиледи. Улуттук коопсуздук кызматынын Баткен облусу боюнча башкармалыгы түзүлгөндөн тартып, кыска аралыкта жакшы жетишкендиктерге жетишти, ийгиликтүү ишмердүүлүгүн көрсөтө алды десек жаңылышпайбыз. Бул башкармалык чекистердин чыныгы устаканасы, мыкты мектеби болду десем туура болчудай. Себеби Баткен башкармалыгында кызмат өтөп кеткен коопсуздук кызматкерлери жогорку кызматтарга дайындалып, кыргыз элине ак кызмат кылуусуна чоң дем болууда. Садыр Жапаров белгилегенде Баткен облусунун коопсуздугун камсыз кылууга, инфраструктурасын жакшыртууга жана ар тараптуу өнүктүрүүгө мамлекеттик колдоо уланат. Рахат Кыдыр Токтоева, Иният Эргешова, ЛТР, Баткен облусу.